Саламатсыңарбы, урматтуу интернет колдонуучулар. Zoom'ду өчүргүлө. Zoom'ду колдонбогула. Уурулар кирип акчаларыңарды алат экен. Силер жөнүндө маалымат топтоп алат экен деп көптөгөн маалыматтар келип жатат мага. Ошол чынбы деп сурап жатышат. Ошол себептен мен сиздерге бүгүн Zoom'ду кантип коопсуз сактасак болот түшүндүрүп бермекчимин. Коронавируска байланыштуу кийинки күндөрү көпчүлүгүбүз Zoom тиркемесин көчүрүп алып колдоно баштадык. Жада калса өкмөткө байланыштуу мекемелер, ишканалар, аралыктан окутуу үчүн мугалимдер дагы Zoom'ду көчүрүп алып колдоно баштадык. Бир эле март айында дүйнө жүзүндө бир эле убакыттын ичинде 200 миллиондогон видеоконференциялар жүргүзүлөт экен. Бул учурда эмнелер болот? Бул учурда алдамчылар үчүн же ортодогу акча тапчылар үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Алардын максаты акча табуу. Чоң мекемелер көп өзлөрүнүн чогулуштарын ушу Zoom аркылуу өткөрүп жатышса, аларга акырындан паролдорун уурдап кирип алышып, ортомчулар алардын көп жашыруун сөздөрүн угуп же сүйлөшүп аткан сөздөрүн жаздырып алып, аларга кайра каршы колдонуп ушинтип акча табуу жолдору бар экен. Ошого байланыштуу көп сөздөр азыр жүрүп жатат. Мугалимдерден мага бир сообщение келди. Zoom'ду тезирээк өчүргүлө. Болбосо силердин акчаңарды телефондогудон баарын соруп алат экен. Же болбосо банковский счетуңарды уурдап алат экен да ошол аркылуу акчаңарды тартып алат экен. Же телефонуңарды бузат экен, дагы бир нерсе кылат экен, өчүргүлө деп. Эптеп мугалимдерге Zoom'ду кантип колдонобуз үйрөтүп алсак, кайра ушундай туура эмес бир маалыматтар келип, көп өчүрүүгө туура келип жатат. Ошого байланыштуу бүгүн кичине бир Zoom'ду колдонуунун коопсуздугу жөнүндө бир кичинекей маалымат берип кетейин деп чечтим. Zoom'ду коопсуздугу. Биз көчөгө чыкканда деле жол эрежелеринин коопсуздук сактоо үчүн жол эрежелерин колдонобуз. Ошол сыяктуу эле Zoom'ду колдонгондо өзүнүн дагы эрежелери бар. Ошого биз азыр бир 3К деп башталган 3 кадамды бул жерге бөлүп жазып алдык. Коопсуз Zoom үчүн 3 кадам. Баардыгын Кдан башталганга. Кдан башталса дедик, мынакей К. Zoom'ду кайдан көчүрүп алабыз? Бул эң биринчи шарт экен, коопсуз болуш үчүн. Ал үчүн биз интернеттен www.zoom.us деген ушул эле веб-сайтка кирип, көчүрүп, ушул жактан эле маалыматтарды алат экенбиз. Кээде болот, ортомчулар дагы алдап аткандар болсо, Zoom'дун жанына кичине башкача тамганы кошуп коет, окшоштуруп коет. Же болбосо аркасында бул OS эмес, башка тамга болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жакшылап карап, www.zoom.us деген гана сайттан көчүрөт экенбиз. Кийинки шартыбыз кантип сактанабыз, кантип колдонобуз. Биз эң биринчи Zoom'ду көчүрүп алгандан кийин ал жака биздин email адрести берип катталып жатабыз. Катталып жаткан учурда Zoom'га катталыш үчүн паролду сурап жатат. Паролду жеңил кылбаңыздар. 1 2 3 4 5 болбойт. Же өзүңөрдүн атыңарды жазып койбогула, же балаңыздын атын жазып койбоңуздар. Себеби интернет аркылуу сиздин балдарыңыздарды Facebook'та же башка жакта жарыялаган аттарын, маалымат боюнча бул жерден алар алып алышып колдонушу мүмкүн. Ошол себептен болушунча узунураак 8 символдон турган, эң аз дегенде 8 символдон. Сиздин паролуңуздар сандарды же дагы бир башка белгилерди камтыш керек. Андан сырткары силер окуучуларды өзүңөргө чакыраардан мурда
сөзсүз түрдө эгерде бул ID номериңерди бергенде аларга сөзсүз дебесем дагы зумду көчүрүп алып жатканда күтүп турган комната деген болот. Ошол жерге биринчи адамдарды киргизип, кимди киргизесиңер, кимди киргизбейсиңер, ким катталды сиздин конференцияңызга көрөсүз дагы, сиз тааныган адамдарды киргизип аласыз. Ошол мүмкүнчүлүк дагы бар. Дагы бир катышуучуларды чакыруу. Силер окуучуларды же сабакка, же бул конференцияларга ишканалар катышуучуларды чакыраарда ID бересиңер. Көбүнчө биз ал үчүн шилтемени жөнөтүп коебуз. Шилтеме менен алар пароль жок эле түздөн түз өзүңөрдүн конференцияңарга катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Ошол себептен мүмкүн болушунча өзүңөрдө телефондон болсо ортосунда ID номери жазылып турат, болбосо компьютерден болсо сол жакта үстүндө кичинекей жашыл кулпучанын жанында кичинекей I деген жазууну бассаңар ошол жерде номерлер чыгат. ID номер, анан пароль чыгат. Ошону группага берип, силер каалаган адамдарды гана кошуп аласыңар. Болгону ошол. Дагы бир айта кетчү кеңештерибиз бар. Бир кеңеш. Биринчи кеңеш. Имейл адрести өзүңөр гана тааныган адамдарга бересиздер. Жакшы тааныш адамдарга баарына эле таратып берип болбойт. Алар кандай максат менен сиздин имейлиңизди колдонот, сиз билбейсиз. Ошол себептен баарына тарата берүүдөн баш тартыңыз. Эгерде сиздердин имейл адресиңиздерге коопсуз эмес, сиз ишенбеген же бир кандайдыр бир коопсуз маалыматтарды камтыган имейлдер келсе, ачпаңыздар. Аларга тиркеме аркылуу дагы кошуп коюшу мүмкүн. Ал тиркемелерди ачпаңыздар. Ошол жерлерде вирус болушу мүмкүн. Ошол жерлерде сизге карама каршы колдончу файлдар болушу мүмкүн. Андан кийин сиздер тиркемелерди көчүрүп алганда, көбүнчөбүз биз бекер тиркемелерди көчүрүп алганга аракет кылабыз. Ал тиркемелер көбүнчө кичинекей четинде жарнама баннерлерди камтыйт. Ошол баннерлерди басып кирбейбиз. Кирсеңер, ал өзүңөрдүн коопсуздугуңар үчүн. Андан кийин имейл аркылуу ар кандай коркутуп үркүткөн каттар келиши мүмкүн. Аларга көбүнчө ишенбеңиздер. Эгерде чын эле ошондой, же болбосо банктан болобу, же тааныган кишилерден болобу, ар кандай ушундай каттар келе турган болсо, анда же тааныштар менен сүйлөшүп, бул ушундай чынбы, чын эмеспи, кеңешип туруп, анан иш кыласыздар. Андан кийин ар кандай убакта мындай имейл адрестерден да келиши мүмкүн. SMS аркылуу телефондорго да келчү мурда, же WhatsApp аркылуу деле келип ушундай болуп турчу. Утуш алдың, келип алып кет, же болбосо ошол утуш алыш үчүн паролуңду айта кой, имейлиңди айта кой, же тиги дагы бир номериңди айта кой деп жазган каттар келиши мүмкүн. Аларга ишенбеңиздер, ачпаңыздар, кайра жооп бербеңиздер. Эгерде ушундай коркуткан каттар келсе, же утуш алдың деген ушундай каттар келсе, сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү менен, же жакшы тааныштар менен, же специалисттер менен кеңешкенди унутпаңыз. Жакшылап ойлонобуз. Мунун баарын тең имейл берүүнүн алдында ойлонобуз. Имейлди ачсамбы, ачпасамбы, буга ишенсем болобу, болбойбу? Бул жарнама баннер мага керекпи, кереги жокпу деп ойлонобуз. Бул коркутканга мен эмне кылдым эле, чын эле ушундай болду беле, ошону ойлонуп, шашылыш түрдө бир чечимге келбеңиздер. Утуш алдың десе, бул каяка катыштым беле, мен да аны бердим беле, бул чынбы, чын эмеспи деп башкалар менен кеңешип ойлонуш керек. Андан сырткары, эгерде дагы бир маалыматтар керек болсо, интернет аркылуу ошол чынбы, чын эмеспи, Google аркылуу көп суроолорду берип билип алсаңыздар болот. Бүгүнкү берекетчүү кеңешим ушул болду. Эмки жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Дагы башка видеолордон жолукканга чейин.